Барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеодо илгери эле чыккан, бирок азыркыга чейин өтө бир жаккан мультфильмдердин бири болгон бул Iron Giant деген мультфильмден, кыргызчага тургондо Темир гигант деген тасмадан мультфильмден алгам. Жана ошонун трейлерин көрүп, кандай кызыктуу англисче сөздөрдү, сүйлөмдөрдү үйрөнө алабыз азыр гана байкап көрөбүз. Биринчи, ошол трейлерди толугу менен көрүп көрөлү. What are we looking at here, Mr. Manley? This is no meteor. This is something much more serious. I have something for you. Where did you find that? Up at the power station. Hogarth was out there the other night. Really? See anything unusual, Hogarth? Nothing unusual, really. Where'd he come from? He doesn't remember. He's like a little kid. Little, yeah. You are going to tell me about this thing, and we are going to destroy it before it destroys us! We gotta show them you're good. You are what you choose to be. I'm Superman. Giant? Oh, God. Биринчи сүйлөмдө сурап атат. What are we looking at, Mr. Mansley? What are we looking at here, Mr. Manley? Мистер дегени бул батышта эркек кишиге кайрылуунун бир жолу да. Мисалы бизде байке дегенде алар мистер деп кайрылышат. Мистер Mansley бул башкы каарман. What are we looking at? Биз эмнени көрүп турабыз? Биз эмнени көрүп жатабыз? Биздин көз алдыбыздагы нерсе эмне? Деп сурап атат да. What are we? We деген биз, looking көрүп туруу, а what деген эмне? Биз эмнени көрүп турабыз? Кийинки сүйлөм. This is no mirror. This is something much more serious. This is no meteor. This is something much more serious. This is деген бул. No деген бул жок. Бирок бул учурда эмес деп которсок болот да. Бул жөнөкөй эле метеорит эмес, асмандан кулап кеткенде таш эмес. Бул мындан дагы өтө маанилүү, андан дагы өтө опурталдуу нерсе дейт да. Бул андан дагы опурталдуу нерсе. Much more. Бир кыйла эсе, бир канча эсе serious, опурталдуу, серьез. Маанилүү, болчу, маанилүү. Something, бир нерсе. Кийинки сүйлөм. I have something for you. Where did you find that? Where did you find that? Up at the power station. I have something for you. Where did you find that? Up at the power station. I have something for you. Менде бар бир нерсе бергенге сага. Менде сага бергенге менде бир нерсе бар. Where did you find that? Сен муну каядан таптың? Бул жерде анын апасы башкы ролдогу баланын апасы айтып аткан үчүн ал эми кишиге кайрылып атат да. Сиз муну кайдан таптыңыз? Where did you find that? Find табуу, that бул нерсени, муну did деген бул деген англис тилинде биз деген мисалы кыргыз тилиндегидей сөздөрдү өзгөртөбүз го. Мисалы баргам, келген, сатып алгам деген сыяктуу англис тилиндеги сөздөр алар убакытка жараша өзгөрбөйт. Алар деген ошол бойдон эле калат, бирок биз жардамчы сөздөрдү колдонуп биз сүйлөмдү же келер чакта же өткөн чакта кылсак болот да. Бул учурда жардамчы сөз бул did, ал деген ушул сөздү колдонуп биз өткөн чакка айландырып атабыз да. Where did you find that? Сиз муну кайдан таптыңыз? Where? Каяктан? Up at the power station. Бул жерде up деген бул өйдө, ушундай бир мультфильм бар. Вверх деп бир убактарда чыккан. Up. Анын катары ушул вверх жана ушул жерде алардын үйү жайгашкан жерден өйдөрөөк power station. Power station, power бул күч, station бир аймак, бир станция. Power station электростанция деп атап койсо болот да. Ал аны электростанциядан таап алыптыр. Жанагы мылтыгын берип атат да. Кийинки сүйлөм. Узунураак сүйлөм, бирок мына бөлүп түшүндүрүп берейин. Hogarth was out there the other night. Really? See anything unusual, Hogarth? Nothing unusual, really. Hogarth was out there the other night. Really? See anything unusual, Hogarth? Nothing unusual, really. Hogarth, башкы ролдо болгон аты, was out there the other night. Ал бир канча түн мурун
Мисалы, ертеңдер айтсақ, анда yesterday же last night деп айтмақпыз да, көчө кечинде депчи, бирок ал the other night, бир канча же бир эки күн, бир эки түн мурун деп атат да. Was out there. Болчу, out there, ошол жакта болгон деп атат да. Мыйзам кызматкерлер таң болот. Really? Чын элеби? Really? See anything unusual, Hogarth? Бул жерде жанакы айтпадымбы? Өткөн жакка колдонобуз депчи, did. Ошол өткөрүлүп койгондо бул сүйлөгөнгө келгенде кишилер көп нерсени мындай тышап эле салат да, грамматикага тиешелүү нерселерди. Негизи туурасы did you see болмок да. Did you see? Сен көрдүңбү? Грамматикалык жагы. Бирок эми сүйлөгөндө кишилердин грамматика урган жок, ошон үчүн see anything unusual? Anything. Бир нерсе, иши кылса бир нерсе. Unusual, мындай өзгөчө, жөнөкөй эмес. Бир кандай өзгөчө нерсени көргөн жоксуңбу, Hogarth? Тип бала негизи nothing деп айтылат, бирок ал сөзүн no менен эле токтоткусу келбей, биринчи nothing unusual really деген кызматкердин эле сөзүн кайра кайталагандай болот да. Nothing unusual really. Эч кандай андай эле эч кандай өзгөчө нерсени көргөн жокмун дейт да. Nothing эч нерсе, unusual айткандай эле бир нерсе өзгөчө, жөнөкөй эмес. Really чынында же чындыкка келгенде. Аябай деп туруп отурса болот да. Кийинкисилем. Where did he come from? He doesn't really remember. He's like a little kid. Little, yeah. Where'd he come from? He doesn't remember. He's like a little kid. Little, yeah. Where did he come from? Кайрыле did. Өткөн жакта бул come деген келүү, from бир жактан. Биз кыргыз тилинде айтканда, мисалы, ал каяктан мүчөсү бар го, чыгыш мүчөсү, каяктан келди. Ошондой сыяктуу эле биз бул учурда ушундай бир кичинекей бөлүкчөлөрдү колдонобуз да, ушул кыргыз тилиндеги эмелерди жөндөмөлөрдү берүү үчүнчү. Where did he come from? Ал каяктан келди. He doesn't really remember. He's like a little kid. Ал чынында анын эсинде жок, же ал эстей албай атат. He doesn't really remember. Doesn't бул кыла албай атат же кылбайт деген сөздү мындай карама каршы сүйлөм да. Really чынында, remember эстеп калуу же эстөө. Ал негизи чынында эстей албай атат. Аны he's like a little kid. Like дегенде силер жактырат деген мааниде билесиңер да, бирок жок, андан тышкары дагы like деген окшош деп да которсо болот да, бир нерсеге окшош. He's like a little kid. Little кичинекей, kid бала. Ал кичинекей балага окшош дейт. Анын мүнөзү кичинекей баланын кандай. Little, yeah. Машинаны алып туруп чайнап ыргытып салган ошо таң калып атат, мүнөзү кичинекей баланын кандай болсо дейт да. Ушундай кичинекей бала болсо, мен деген тип машинаны ыргыта алат беле дейт. Little, yeah. Күмөн санаган ой менен айтып атат да. Кийинки сүйлөмдө кызматкер аябай балага жинденип аткан кезде сен мага айтышың керек депчи, ошол робот жөнүндө. You're going to tell me about this thing and we are going to destroy it or before it destroys us. You are going to tell me about this thing, and we are going to destroy it before it destroys us. Going to деп бул жерде келечекке колдонсо болот. Бир нерсе болот же бир нерсе кыласың деп бул жерде сен мага ошол бул нерсе жөнүндө, this бул thing нерсе. Сен бул нерсе жөнүндө бул буюм жөнүндө айтып бересиң. Буюм эмес, бирок бул нерсе жөнүндө айтып бересиң деп атат да. We are going to. Биз кылабыз. Биз муну жок кылабыз. Destroy жок кылуу. Биз муну жок кылабыз before it destroys us. Ал бизди жок кыла электе биз аны биринчи жок кылышыбыз керек деп атат. Ошон үчүн сен мага бул жөнүндө айтып беришиң керек. Айтып берүүгө мажбурлап атат да баланы. We gotta show them you're good. You are what you choose to be. I am Superman. We gotta show them you're good. You are what you choose to be. I'm Superman. Gotta деген негизи have got to деген сөздүн кыскартылгандагысы. Сүйлөө англис тилинде деп коеюн. Gotta деген сөзсүз кылыш керек деген сөз. Gotta, we gotta show them you're good. Биз аларга көргөзүшүбүз керек. Show көрсөтүү. Them аларга, you are good. Сен жакшы экениңди биз аларга көргөзүшүбүз керек. You are what you choose to be. I am Superman. Сен кандай адам болууну тандасаң, ошондой боло аласың дейт да. Сен кандай адам болгонду тандасаң, сен ошондойсуң дейт. Мисалы, жакшы кичипейил же кең пейил адам болууну тандасаң, сен ошондой адамсың. Эгерде кара мөртөбөз караан, наадан адам болом деп тандасаң, анда сен ошондойсуң деп атат. Анан робот айтат, I am Superman. Бул эми
укмуш күчкө ээ адам бар эмеспи? Супермен деген ошол жөнүндө сөз кылып атат. I'm Superman, мен Супермен. Giant, Hogarth, Giant? Oh, God. Giant мындай суроолуу мааниде айтып атат да. Giant депчи, мындай гигант. Эме деген мааниде сурап атат да, сен жакшы элесиңби, баары жайында элеби депчи, анан тиги Hogarth деп жооп берет. Эми мен жайында элемин, анан тиги баланын дагы ысымын айтып атат да. Мистер Белли, биз биякта эмнени көрүп жатабыз? Бул метеорит эмес, бул андан дагы өтө маанилүү нерсе. Something much more serious. Менде сага бир нерсе бар. Сиз муну каякта таптыңыз? Электростанциядан. Когар жакында эле бир түрү ошол жакта болгон. Чын элеби? Онда бир укмуш нерсени көрдүңбү, Когар? No. Ажылык деле укмуштуу нерсени көргөн жокмун. Really? Ал каякта келди? Ал эсинде жок. Ал мен өзү кичинекей балаңкындай. Кичинекей балкындай. Ал баарыбызды кыйрып кой электе, биз аны жок кылышыбыз керек. Сен бул нерсе жөнүндө бизге айтасың. Биз аларга сенин жакшы жагыңды көрсөтүшүбүз керек. Сен ким болууну тандасаң, ошондойсуң. Мен Суперменмин. Гигант, Giant? Hogarth, God.